Кара Суу районунун Савай айыл өкмөтүнүн тургуну Зарипбек Жоошбеков мамлекеттен 120 гектар жерди алып Таширов аттындагы өндүрүштүк үрөөнчүлүк кооперативин түзүп иштетип келет. Кооперативде ар дайымкы иштеген жумушчулар 20-ны түзөт, бирок бул көрсөткүч сезон убакта 300гө чейин жетет. Зарипбек Жоошбеков жергиликтүүлөр үчүн кошумча жумушчу орундарын түзүү менен биргеликте аймактагылардын жаңы үрөөндөр менен камсыз кылып, жазгы айдоо иштеринде көмөк беришет. Өз кезегинде Савай айыл өкмөтү да кооперативдин ишмердүүлүгүнө кайдыгер карабай колдоо көрсөтүп келишет. Эгерде биз сурай турган болсок, айыл өкмөттөн жардам берип турушат. Айыл өкмөткө биздин да жардамыбыз бар адамдарга. Мисалы мына комбайн менен будайларды оруп беребиз. Айдоо жер керек болсо айдоо жерлерди айдап берип турабыз. Үрөө менен камсыз кылабыз. Бизде көбүнчө дан эгинине анча неме кыла беришпейт, эге беришпейт. Ошондой болсо дагы өкмөттүн планын аткарып, будайдан, арпадан, сафлердон, пахтадан даярдап коебуз. Депозитке беребиз. Бул жылы Таширов аттындагы өндүрүштүк үрөөнчүлүк кооперативинде арпанын жаңы үрөөнүн тажрыйба катары эгишкен. Арпа бышып жетилип, алгачкы түшүмүн жыйноо процессине Кара Суу районунун акими Темирболот Абыкеев, Савай айыл өкмөтүнүн башчысы Мурат Кыргызбаев, баш болгон жергиликтүү бийлик өкүлдөрү күбө болду. Ошондой эле кооперативге бул жылы жаңы заманбап пахтаны оруп жыйноо комбайны алынган. Бул техника азырынча түштүк аймагы боюнча жалгыз гана Савай айыл өкмөтүнүн Таширов аттындагы өндүрүштүк үрөөнчүлүк кооперативинде гана бар. Таширов үрөөнчүлүк чарбанын азыр базасында туруп атабыз. Бул жерде 156 гектар негизгисинен чарбанын жери, 100 гектар ошол жери, андан тышкары 56 гектар жерди элден да алат. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, бул насос менен сууну тартып чыгарат. Бул хостовой часть суунун эң акыркысы болот. Суу келе албай калат, ошол күйүп кетип коркунучу бар. Ошон үчүн элдер ошол 56 гектарды дагы пайдаланбастан бул кишилерге 10 000 сомдон тегерегинде аренда берет. Пахтаны уборка кыла турган комбайн туруп атат. Бул Кыргызстанда биринчи жолу. Бул Өзбекстанда сборка болгон, бирок бул абдан бүгүнкү күндө элдердин иштешине да ыңгайлуу. Савай айыл өкмөтүнүн тургундары айыл өкмөт башчысы Мурат Кыргызбаевдин чечкиндүү иш-аракеттерин баалап алкашууда. Айтымдарында Мурат Кыргызбаевдин натыйжалуу иш-аракетинин арты менен 2 айылда заманбап мектеп жана спорт залы пайдаланууга берилген. Ошондой эле буга чейин каралбай келген арык каналдар бул жылы чабылып тазаланган. Кыргызстандагы эң чоң көйгөйлөрдүн бири бардыгы эле балама чек алам, үй салам дегендер. Ошол жерге мына депутатыбыз Данияр Төлөнов менен биргеликте ушу Данияр бюджеттен акча которуп, өтө чоң суммада акча которуп, жаңы айылды түптөп атышат. Ошол айылга чек деп сурап баргандарга, өсүп жаткан жаш муундарга жаңы айылдын типтүү проектиси менен айыл курулуп жатат. Бүгүнкү күндө Савай айыл өкмөтүнүн Октябрь айылында 470 метр жолго асфальт төшөлүүдө. Бул үчүн айыл өкмөт башчысынын атайын демилгеси менен ички казнадан 3 миллиондон ашуун акча каражаты бөлүнгөн. Мында көчө жарыктандырылып, жөө адамдар өтүүчү атайын жолдор дагы салынат. Савай айыл өкмөтүнүн Октябрь айылы ушул көчөдө турабыз. Бул көчөдө биз 3 миллион 300 миң сом жергиликтүү бюджеттен караганбыз. 470 метр асфальт түшөт бул жерге. Андан кийин Осо Кушчу деген ишкана жеңүүчү болуп табылган кварталдан. Ал 3 миллион 197 миң сомго жеңип чыккан. Савай айыл өкмөтүндө жазгы талаа иштерине даярдык көрүү толугу менен аткарылып, эрте бүткөрүлгөн. Алсак айыл өкмөттө 2022 жылы Савай муниципалдык суу чарба ишканасы ачылып, 2023-2024 жылдары акча каражаты бөлүнгөн. Бул каражатка суу дренаждарын калыбына келтирүүгө жумшалууда. Быйылкы жылы биз 24 сотик жер, 2 контурдан насостун станцияга карадык. Насостун станциябыз сметалык баасы 110 миллион сом болуп каралып, бул айыл чарба министрлигинин суу департаменти тарабынан жүргүзүлүп жатат бул жумуштар. Ошол жерде биздин жогорку участкабыз бар, Ынтымак айыл деген. Ал жерде 400 гектар жерибиз. Бул Отuz Адыр каналынан суга келип жүргөн, 13 километр жүрүп биздин
талларга келген 17 километр түзөт да. Айыл өкмөттө мыйзамсыз курулуштар боюнча жергиликтүү тургундарга түшүндүрүү иштер жүргүзүлүүдө. Алсак Кең Сай айылындагы Кызыл Чийинге чыгып кеткен 3 турак жайдын пайдубалы буздурулуп, 4 турак үй боюнча иш сотко өткөрүлүп берилген. Мындан сырткары мына ушул эле айылдагы 14 жер тилкеси курулуш материалдарынан тазаланган. Айыл өкмөттөн түзүлгөн комиссия иш алып барып атат. Ал жерге барганда элдер тарабынан тоскоолдуктар дагы болуп атат. Ошондой эле техникалар табылбай калган мезгилдер болуп атат. Бирок ошого карабастан жумуштар аткарылып атат. 56 жарлык боюнча жол боюндагы мыйзамсыз курулуштарды иретке келтирүү боюнча дагы жумуштар алып барылып атат. Бир топ Кең Сай айылындагы базардын жолдун эки чекесиндеги соода саттык жүргүзгөн түйүндөргө эскертүүлөр берилди. Ошондой эле айыл өкмөттө билим берүү тармагына дагы өзгөчө көңүл бурулуп, кыска мөөнөттүү 3 балдар бакчасы ачылып, пайдаланууга берилген.